Мен азыркы болуп жаткан кырдаалга чыдабастан Төөлөс айыл өкмөтүнөн келдим. Атым Жакыпова Дариха. Мен түнү жолго чыктым. Азыркы болуп аткан учурдагы окуяларды көрүп, тактап айтканда Орозайым Нарматова кызыбыздын кармалып калгандыгыга мен кыргыз энеси катарында жүрөгүм чыдабай жолго чыгып, мына азыр ушу жерге келип, өз оюмду, пикиримди айтып отурамын. Эмне үчүн биз азыр кайсы мезгилде жашап турабыз? Өзүбүздүн жерибизди, сууларыбызды бербейбиз деген ушундай арабыздан, элибизден чыган кыздарыбызды эмне үчүн кордотуп атабыз? Менин энелик жүрөгүм, кыргыз энесинин жүрөгү азыр чыдабай жатат. Ошол үчүн мен ушул жашка келип эч качан мындай топтолгон митингдерге же болбосо ушундай жерлерге барып ошондой иштерге катышкан эмесмин. Бирок менин азыркы учур, азыркы кырдаал менин энелик жүрөгүмдү козгоп, ыйлатып, мүңкүрөтүп турат. Силердин өзүңөрдүн бийлигиңер өзүңөргө, бизге жер, суу, эл керек. Биз ошону гана талап кылып атабыз. Биз эч качан бийликти басып алган эмеспиз, басып алабыз деген оюбуз дагы болгон эмес. Учурда баарыбызга белгилүү, ошо биздин кичинекей чыканактай болгон Орозайымыбызды дагы кармап келишиптир. Эми ушу кемпиратты шултой кылышып, камалганы калбады булардын. Буларга эмне керек? Кантип, кимден өч алыш керек? Булардын аракети кандай? Түшүнбөй жатабыз. Силердин бийлигиңер бизге керек эмес, элге керек эмес, эч кимге керек эмес. Бийлигиңер өзүңөргө буйрсун. Элди жайына койгула, тынч койгула. Бирок силер жакшы билесиңер, ар бир инсан өзүнүн оюн учурдагы болуп жаткан көрүнүштөргө айтканга укугу бар. Айта беребиз, кайтпайбыз. Эмне кылса дагы айта беребиз. Себеби жер биздики, кемпирабад биздики, суу биздики. Суусуз жашоо жок. Ошондуктан биз суусуз жашай албайбыз. Ошондуктан биз оюбузду, кемпирабад боюнча оюбузду айта беребиз, уланта беребиз.